Бұл жерде мына строительный компаниялар бізге қайырылғандығы бойынша Бишкек водоканалдың қойған расходы сутки, тарифы, так, бұлардың бардығын башқадан қарап шыққылаған. Тез араны ішінде, Эмилек Мырзақович, сіз шаһардың басшысы қатары ушул маселени чечиңиз. Обязательно чечиңиздер мұны. Егер де чечпей тұрған болсаңыздар, анда біз жоопкерчиликтерди карай баштайбыз. Бүгін министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарындағы құрылыш компаниялардың жетекчилеринин кайрылуусуна байланыштуу тийиштүү органдар менен биргеликте жыйын өткөрдү. Құрылыш компанияларынын жетекчилеринин айтымында алар соңку 3 жылдан бери суунун тарифтик бааларын жогорку суммада төлөп келишкен. Мындан тышкары алар тарифтик эсептөөлөрдө бир канча туура эмес кадамдар жүргүзүлүп жатат деген пикирде. Бишкек водоканал ошол южный зонанын развитиясына кредит алыптыр. Ошо кредитти ошо куруучуларга жүктөп коюптур. Ошон үчүн ошо нагрузкалар боюнча, водоканал канализация боюнча биздики эң негизи ошо биздин айтар маселебиз бир адамга 430 литр деп туруп тарифти 430 литр бир күнгө, бир суткага 430 литр деп туруп тактап койду да. Өзүңүз мына бизде канча киши отурат, күнүнө бир киши 400 литр сууну колдоно албайт. Орто эсеп менен алганда максимально бир киши 50 литр эле суу колдонот экен да, 50 литр. Биздин бүгүнкү күндө мынакей южный зонада 30тан ашык строительный компания, ошо биз ошол строительный компаниянын атынан келип атабыз. Бүгүнкү күндө калп айтпайын, биздин эле объект ошо на подключение, получение тех условий $1 миллион болуп атат да. Министрлер кабинетinin төрағасынын орынбасары Камчыбек Ташиев аталган иштин чоо жайы менен таанышып, бул маселе боюнча Бишкек шаардык мэриясынан жана Бишкек суу каналдын жетекчилигинен комментарий берүүсүн талап кылды. 35 000 сом 1 метр кубка 900% көтөрүлүп кеткен тариф деп атасыздар, туурабы? Бул мындай болушу мүмкүн эмес да. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул эч кандай бир дүйнөдө жок деп атасыңар, туурабы мындай тарифтер? Антимонополия да отурат, сиздер деле бир ооз айтып койсоңуз, ушул коюлган тарифтер туура коюлганбы, туура эмес коюлганбы? 2009-жылы эле ушул подключенияга бекитип бергенбиз. 1 метр кубуна водопроводко 2074 сом 40 тыйын. Ал эми канализацияга 1 метр кубуна суткасына да бул 2178 сом 10 тыйын. Бүгүнкү күндө бул тариф иштеп атат. Андан сырткары биз жанагы элге суу боюнча, водоотведение боюнча да тарифтерин коюп беребиз. Ал эми жанагы норма боюнча бул түздөн-түз ушу Гор кеңеш менен бекитилет да. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров соңку учурда Бишкек суу каналдын үстүнөн текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Өз кезегинде бардык маселе мыйзам чегинде каралып, ошол эле учурда курулуш компаниялары да коюлган талаптарды туура аткаруусу керектигин билдирди. Мына элдер менен жолуктук. Мен ушу бир 10 чакты встреча өткөздүм. Элдин көйгөйлүү маселелеринин баары тең эле ушу тартипсиз курулуштар болуп атат да. Мындай курулуш болбош керек да. Эми сиздер эми курулуш компаниянын жетекчилери, мен да курулуш катары айтайын, бирок норманы да биз соблюдать этишибиз керек да. Мына ошонун жыйынтыгы менен элдердин арасында өтө көп нааразычылыктар жаралып атат. Ушуну тартипке биринчиден салышыбыз керек. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев тийиштүү органдарга жана шаар мэрине бул маселени тез арада чечип берүү тапшырмасын жүктөдү. Аны менен катар тарифтерди жүргүзүүдө мыйзам бузуулар же коррупциялык фактылар аныкталган болсо, тийиштүү тараптар сөзсүз жазасын аларын эскертти. Биз буларды мындай банкротко алып келип, жок кылуу жагына такап коюп турбуз да. Бул эң туура эмес. Бул туура эмес. Эмилек Мырзакович, сиз ушул маселени өзүңүздүн мойнуңузга алыңыз. В срочном порядке пересмотреть тариф. Так. 35 000 сом 1 метр квадратка деп атат. Ушуну карап чыккыла. Анан да расход боюнча 430 литр сутка деп атат. Муну боюнча да карап чыккыла. Анан сиз жанагы айтып атпайсызбы, сентябрга чейин депутаттар келгичи деп. Депутаттарды чакырыңыз да. 3 жылдан бери ушул чечилбей атса, шаардын көйгөйлүү маселеси болсо, мына жүздөгөн компания, 30 компания бар деп атат. Алардын колдорунда миңдеген адамдар иштейт. Эмне үчүн бул маселени чечип бербешибиз керек? Кала мэри аталган маселени шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте 1 ай аралыгында чечип беришерин билдирди. Мына Камчы Кыдыршаевич тапшырма берди, 1 айдын ичинде деди. Бул 18-жылы кабылган Гор кеңештин чечими экен. Мен келгениме 4 ай болду. Бул маселеде мен курулушчуларды колдойм. Тарифтерди пересматривать этебиз.
Андан тышкары курулуш шаар 2 маселе койду. Тарифти кайта карып белгиледи. Bir айдын içinde кайта ошолордун сунушун эске алып, биз кайта тарифти бекитип беребиз. Бир жагы. Экинчи жагы ошол площадьтерди эсептегенде подъезд, анан паркингтердин ишин дагы эсептеп коюшкан, анын сууга эч кандай тиешеси жок. Аны да алып салабыз. Белгилей кетсек, 2018-жылдын 6 февралындагы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык Бишкектин түштүк аймагындагы курулган үйлөрдү тармактарга коштуруудан түшкөн каражат Бишкек шаарынын суу менен камсыздандыруу жана канализациясын калыбына келтирүү долбоорунун алкагында буга чейин алынган насыяны төгүүгө жана суу түтүктөрү менен канализация түйүн магистралдарын курууга жумшалар айтылган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.